баарыбыздын көңүлүбүздү кыргыз фармацияга бургун келет. Эмне үчүн анткени бүгүнкү күндө бир гана онкологияны алсак, ноябрда онкология заявка берген кыргыз фармацияга. Ушул 60 препарат алыныш керек болчу. Бүгүнкү күндө июндун аягында болгону 4 эле дары дармек келди. Элестетиңиздер, дагы 56 дары дармек келе элек. Онкология деген бул өзгөчө оору. Бул оору менен ооруган адамдардын бардыгы күнүгө өз убагында бул дарыларды албаса, тилекке каршы бул өтө жаман кесепеттерге алып келиши мүмкүн, өлүмдүү кесепеттерге. Ошондо менде чоң сураныч бар. Эмне үчүн, кайсы себептер менен ушундай абалга келдик? Бул абал бир гана онкологияга байланыштуу эмес, ошондой эле башка ооруларга байланыштуу болуп атат да. Менде чоң сураныч, ушул кыргыз фармациянын ишмердүүлүгүн текшерип, эмне үчүн ушундай задержкалар болуп атат? Эмне үчүн Минздрав өз убагында ушунун бардыгын алдын ала жумуштарды алып бара албай жатат? Мурункудай эле ФОМСко берели жарымысын. Биздин ушул больницалар өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотпой, толук кандуу жүргүзүштүн. Эмне үчүн? Анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө ооруканаларда базовый нерсе жок. Шприц, физрастворлордун бардыгын, базовый дары дармектер мурун бекер берилчү. Бүгүнкү күндө бардыгын биздин пациенттерибиз өздөрү алып атат. Ошондо биздин жарандарыбызга дагы күч болуп атат да. Буга чейин бул маселени көтөрүп келгем, тилекке каршы чечилбей жатат. Кандай себептер болуп атат? Эмне үчүн кыргыз фармация толук кандуу ушул ишмердүүлүгүн жүргүзө албай жатат? Мисалы, кичинекей эле мисал. Бир эле Национальный хирургический центрдин бир эле отделениясында 100 дары дармектер жылда заказ берилип турат. Элестетсеңиздер, бир гана онкологияны алсак 60 препарат. 60 препаратты болгону 4-өсүн койсо, калганы качан келет? Июлдун аягына чейин 26 жылдын заявкасы түшүш керек. Дагы эле, мындай айтканда 10% келе элек, ошол эле учурда кайрадан жаңы жылга дары дармектердин заявкасы поступать этиш керек. Аябай чоң маселе болуп атат. Ошол эле учурда кыргыз фармацияда эл аралык стандарттар боюнча складдары жок. Ушул дары дармекти кармай турган жайлары жок. Анын бардыгы келип больницаларга түшүп, больницадагы андай складдар жок. Ошондо условия хранениялар сакталбаса, анда бул дары дармектер жөн эле мындай испорченный болуп калышы мүмкүн. Анан биздин жарандарыбызга кайрадан мындай вред кылып алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн менде чоң сураныч. Минздрав, Кыргыз фармация, Департамент лекарственных средств, ФОМС бардыгы биригип ушул маселени чечишсин. Ушул дебюрократизация алкагында Минюстка да тапшырма берели, ушул маселени чечишсин. Ачык, айкын болсун.